Söz Kırgız Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен 3-4 маселе боюнча кайрылайын деп чыктым. Биринчиден, министрлер кабинетинин мүчөлөрүн колдоп, бекитип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден, жакында жогорку кеңеште бир окуя болду. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Айрым депутаттар бөлүп жарууга аракет кылышты, тиги тарап, бу тарап деп. Бирок убагында токтотуп калдык. Урматтуу депутаттар, элдин элегинен өтүп, шайланып келген эл өкүлдөрү сиздер үчүн толтурсаңыздар, анан карапайым эл каяка барат деген ой келди да мага. Ошондуктан мындан ары андай терс иштерди жасабайлы, мындай бөлүнүп жарылуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат. Мен ушундай болуп, илгертен бери келе жаткан бөлүнүүнү акыры жок кылам деп өзүмө сөз бергем. 5 жылдын ичинде байкасаңыздар керек, кадимкидей бөлүнүп жарылуу деген жок болуп калган, андай сөздү унутканбыз. Мисалы, акимдерди, сотторду, жана башка мамлекеттик кызматкерлердин бардыгын ротация кылганбыз. Жыйынтыгын жакшы берип атат. Бүгүнкү күндө башында эле жыйынтыгы жакшы башталган, азыр дагы өзүнүн жемишин берип атат. Эми Кудай буйрса алдыда келе жаткан убакта эмдиги жылы студенттерди дагы ротация кылабыз. Мисалы, жалпы 10 000 бюджеттик орун берет экенбиз. Ошонун 5 000 түндүккө, 5 000 түштүккө беребиз дагы. Студенттерди толук ротация кылабыз. Түндүктүк студенттер түштүктөн барып окуйт, түштүктүктөр түндүктөн келип окуйт. Мен былтыр март айында тапшырма бердим элем, ушу быйыл 26-жылдын сентябрында ишке кирип кетсин бул деп. Бирок тилекке каршы биринчиден акча каражат кичине таршыштык болуп, анткени Шанхай кызматташтык уюму бизде өтөт, көчмөндөр оюну өтөт, официалдуу визиттер менен же болбосо мамлекеттик сапарлар менен дагы келчү президенттер көп, ошондуктан бир жылга, кийинки жылга калтырылды. Жакын арада акча бөлүнүп берилет дагы. Түштүккө 5 000 студенттик орун, түндүккө 5 000 студенттик орун, 7 область, анан Ош Бишкекке ошо жатаканалар бардык заманбап шарттары менен ыңгайлашкан жатаканаларды куруп бүтөбүз. Эмдиги жылы сентябрда мына ушул иш башталат. Акылман мектебин билесиздер, сиздер мыйзамда кабыл алып бергенсиздер. Акылман мектебинен чыккан окуучулар кийин вузду бүтүп келгенден кийин бир күн дагы ишсиз калбайт көчөдө. Орун жок болсо эскилерди бошотуп, пенсияга кетсүн, пенсияга айдап, начар кызматкерлерди бошотуп туруп, ошолордун ордуна буларды алабыз. Анткени эмне үчүн дегенде, биз азыр мамлекеттен миллиардтарды чыгым кылып, аларды азыр окутуп атабыз. Бул келечек үчүн окутуп атабыз да, биз бул келечектин эң жогорку квалификациялуу кадрлары болот деп окутуп атабыз. Анан кийин мыйзам кабыл алып, аларды мына сиздер былтыр кабыл алып бергенсиздер. Аларды бекитип койбосок, анда баякы эле азыркы эле вуздарды бүтүп келип аткан балдар сыяктуу көчөдө калып калышат. Ошон үчүн биз мыйзам менен бекитип койгонбуз. Келечекте Кудай буйрса ушул иштер бүткөндөн кийин бул кадр, каяктык кадр деген баякындай оору жок болот. Бул кадр билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу менеджер деген принцип. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Иштер жүргөн деле эмес, билесиздер, 30 жылдан бери биз түндүк түштүк болуп бөлүнүп келгенбиз. Эми Кудай буйрса дагы бир
алдыда келе жаткан бир 10-15 жылда, 20 жылда уже бул маселе жоголот деп ойлойм. Анткени студенттер ротация болгондо түгөй табат дегендей, дос табат, балким жагып калса ошуп аткен Жалал-Абадта калып иштеп калат. Бияка келгендер деле ошондой болот, биякта иштеп калат дегендей. Ошон үчүн ошентип отуруп барыбынан кийин бул кадр маселесин бир топ жылда чечебиз. Бул бир эле жылда, эки эле жылда чечиле койчу маселе эмес. Муну жакшы бардыгыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Бир эле мисал, кечегини министрди, өзгөчө кырдаалдар министрлигине кандидаттарды издеп 10 кандидатты сунуштасам, 10-нун 9-у коррупционер деген жыйынтык менен чыгарылды мына. Аны сунуштасаң деле, ой, ал бул ишке аралашкан, анын иши тигил ишке аралашкан, бул тигиндей, бул схемщик, андай мындай деп. Айттым, айт эле таза министр болчу кадр калдыбы Кыргызстанда, барбы деп. Ошон үчүн мына ушундай иштер болот. Биз силер дагы, мен дагы элге убада берип келгенбиз, шайланып келгенбиз. Таза иштейбиз, мамлекет үчүн иштейбиз, келечекти түзүп кетебиз, коррупцияны жок кылабыз дегенбиз. Ошон үчүн ошол берген антыбызды, ошол убадаларыбызды аткарышыбыз керек. Келечекте биздин жасай турган иштерибиз дагы арбын. Өзүңүздөр билесиздер, Кудай буйруса жакынкы бир 10-15 жылда 30 өнүккөн өлкөнүн катарына киребиз деп турабыз, экономикасынын кирешеси боюнча. Ошондуктан аны дагы ишке ашырышыбыз керек. Дүйнө тынч эмес, муну да көрүп турасыңар. Ошондуктан ынтымакта эл үчүн, мамлекет үчүн гана иштеп беришибиз керек. Жеке кызыкчылык үчүн эмес. Кийинки маселе цифровизация маселеси. Урматтуу депутаттар, цифровизацияга электрондук парламентке өтпөсөк, кагаз жана башка орг техникалар үчүн аябагандай көп каражаттар сарпталып жатат. Мисалы, 2026 жылы жогорку кеңешке эле 9 тонна кагаз алып турбуз. 21 жылы 9 тонна, 22 жылы 13 тонна, 23 жылы 9 тонна, 2024 жылы 18 тонна, 25 жылы 10 тонна. Жалпылап айтканда 5 жылда 65 тонна кагазды кетириптирбиз. Бул бир гана кагаз үчүн, A4 форматындагы кагаз үчүн. Башка дагы чыгымдар бар. Биз кагаздарды чет өлкөдөн алып келебиз, импорт кылып алып келебиз. Ошондуктан биз импорттон кетишибиз керек. Биз бул эле тармакта эмес, бардык тармактарда импорттон кетүү боюнча 5 жылдан бери үзүрүлүү, тынымсыз эмгек кылып келатабыз, үзүрүн берип атат. Мисалы, мына күнүмдүк керектелүүчү тамак ашты камсыз кылууда 9 тамак аштын түрүнөн 6 тамак аштын түрүн биз өзүбүз камсыздай баштадык. Мурда экспорттоп келчүбүз. Мисалы, мына сүт, картошка, жашылчалар, эт, жумуртка, кант өзүбүз камсыз кыла баштадык. Un, мөмө жемиш, өсүмдүк майын дагы деле импорттоп келебиз. Эми мөмө жемиш менен өсүмдүктү аракет кылып атабыз, жакын арада буга да жетебиз. Кудай буйруса өзүбүз камсыз кылабыз. Эми un менен камсыз кылыш өзүбүздү кыйын, анткени биздин өлкөдө билесиздер, тоолуу өлкөбүз, 94% жерибизди тоо ээлейт, 6% гана болгону түз жер. Ити ошол түз жерлердин ичинде дагы шаарлар, райондор, айылдар турат, жайгашкан. Башка тармактарда дагы, мисалы, курулуш тармактарында, жана башка бүт бардык тармактарында импортту азайтуунун үстүндө иштеп жатабыз. Эми, урматтуу депутаттар, өткөндө Марле мырза менен сүйлөштүк. Жогорку кеңешти планшетке, ноутбукка өткөрүп, электрондук парламент кылуу боюнча. Төрага мырза орг техника менен жакын дос экен, мени ошол кубантты. Анткени өзү мындай түшүнгөн, билген адам тез өткөрөт деп ойлойм. Кагаз менен калемди унуткула, мына замандын талабы ушундай. 19-кылымда калып кеткен бойдон жүрө бербейли. Өнүккөн өлкөлөр мына 30 жыл мурда эле электрондук иштөөгө өтүп кетишкен. Биз дагы деле кагаз доорунда жүрөбүз. Ошондуктан билбегендер болсо, урматтуу депутаттар, эми баарыңар эле 100% биле бербесеңиздер керек. Үйрөнгүлө, жардамчыларыңарды колдонгула, айтишниктерди бир айга жалдап алып туруп, алардан окусаңар болот. Аюуну деле мына адам заты велосипед тепкенди үйрөтүп койду го, ага караганда адамбыз го, биз деле тез эле үйрөнсө болот. Буган өтүп алсаңар, мисалы, ноутбукка, планшетке өтүп алсаңар, бир эле адам кабинетте отуруп, мисалы, бардык материалдарды, долбоор болобу, мыйзамдын өзүн болобу, же жана башка документтерди бир эле адам таратып коет. Дагы бир жакшы жери, бул компьютерде 15-20 жылдык архивдер сакталат. Мисалы, 65 тонна кагазга, силердин жогорку кеңештин толук баягы 65 тонна короткон кагазына баткан материалдарды бир эле ушуга батырып алса болот да. Менден кээде министрлер сурап калышат.
шеф, сіз 5-6 жыл мұрын өтіп кеткен нәрсені, іштердің барын қантып естеп жүресіз деп. Ана мен айтып қалам, мен деле адаммын, компьютер емесмін, робот емесмін, ұнытам мен деле. Бірақ мына моул ұнуттырып айт деп. 5-10 жыл мұрын ашып тұрып қарасаң, естеп аласың, анан сурайсың да телефон чалып. 3 жыл мұрын моуну сага тапшырган экен, момундай тапшырманы. Не болду ал десе, аны мен нече кылып бүтүрүп койгом. Эмне доклад берген эмесиңиз, унутуп калыпмын. Сиз кантип эстеп жүрөсүз деген случайлар көп да бизде. Көпчүлүгү, мисалы, азыр блокнот колдоносуңар, ал блокнот толот, андан кийин аны ыргытасыңар, анын ичиндегини баарын унутасыңар. Ошон үчүн мына 100 тонналык кагазга аткан материалды бир эле ушуга батырып койсоңуздар болот. Унутпай жүрө бересиздер. Кагаз болсо столуңарда калып калат, каралбайт. Анан эң бир кейиткен жери мыйзам долбоорлоруна бир эле сөз киргизгенде, өзгөрткөндө, кайра баягынын бардыгын кайра жаңыдан чыгарып туруп, кайра жаңыдан таратасыңар. Ушунун бардыгы абдан коромжу болуп атат да. Ошо мен 2 жолу депутат болгом, мен деле башыман өткөн, мен билемин. Даже алдыгы жерде жаткан 10 килограммдаган кагаздарды бир депутатка мисалы жалпылап алып келгенде тонналаган кагаздарды карап, ачып дагы койбогон учурлар болуп калат кээде. Не то, что кабинетке көтөрүп барып, же үйгө көтөрүп барып окуган эмес. Буну машинеде отуруп кетип баратып деле, үйдө отуруп алып, тамак ичип отуруп деле карай берсеңиздер болот да. Бул абдан ыңгайлуу болот. Бул чыгымдарга эле эмес, мисалы, орук техникаларга дагы эбегейсиз чоң каражаттар кетип атат. Мисалы, принтерлерге, ага кеткен краскаларга, электроэнергия, аны иштеткен секретарларга эмгек акылар болуп отуруп, миллиарддаган сомдорду коромжу болуп жатат да. Biz misal өкмөттү 3 жыл мурун электрондук өкмөткө өткөзгөнбүз. Миллиарддаган сомдорду экономдоп калдык. Келиңиздер, сиздер дагы экономдоңуздар, ошол экономдогон акчаңыздарды лучше силердин фондуңарга бөлүп берели. Фондуңарга кошуп берели. Бу электрондук иштөөнүн дагы бир жакшы жери, макулдашуулар дагы бир эле күндө бүтөт. Мурда кагаздар айланып жылданып эле, айлап жылдап 3 айдан кийин аран келчү министрлерди кыдырып жүрүп. Азыр андай эмес, азыр электрондук сетке саласың, эртең менен салсаң, кечинде бардыгынан жооптор келет, макул же жок деп. Мурда кыдырып келчү. 3 айда да келчү эмес. Мен жаңы келген кезде бүт архивтерди көтөрүп, ревизия кылып, кагаздарды караганда 3 жылдан бери бир токтом кабыл алынбай өкмөттүн жаткан экен. Кыдырып, бири-бирине тепкилеп коюп, анан кийин бирөө каршы пикир жазып койсо, бул каршы пикир жазыптыр деп коюп эле ошол кабыл алынбай 3 жыл жаткан токтомду көргөнмүн. Бирок ал токтом мамлекеттин тагдырын чече турган, мамлекеттин ишин тезирээк алдыга жылдыра турган токтом болчу. Азыр болсо андай токтомдор 1 саатта, указдар, токтомдор 1 саатта чыгат бизде. Жашыруун, өтө жашыруун иштерди гана баягы кагаз менен колдонуп атабыз. Сиздер деле ошондой кагаз менен колдоносуздар, атак неме кылыш керек мисалы. 3 жыл мурун силердин айлык акыңарды электрондук кошелек өткөргөнбүз, билесиздер, Азыр электрондук кошелек менен алып атасыздар. Анда дагы айрым депутаттар каршы чыккан кыйкырып. Жок, болбойт, мен накталай алышым керек деп, бирок ошого карабастан баары бир өткөргөнбүз. Ошондуктан тез арада электрондук парламентке өтүңүздөр. Дагы бир суранычым, урматтуу депутаттар, өкмөт менен биргелешип ынтымакта иштегиле. Албетте баары жипке тизгендей боло бербейт. Кемчилик жок деп айтпайбыз. Өкмөт да ката кетирет, кемчиликтер болот, алып келген мыйзамдарда кемчиликтер болот. Андай кемчиликтер болсо, сиздер оңдоңуздар. Мыйзамдарды электен өткөрүп, оңдоп түздөш үчүн, ошон үчүн сиздер жогорку кеңешсиздер. Эгер кемчиликтер болсо, авторлорун чакырып, мындай тегерек стол уюштуруп, дискуссия кылсаңар эле, бардыгы өз ордуна келип калат. Өткөндө мына Дастан Бекешев мырза бир мыйзамга каршы чыгып атканын көрүп калдым. Бир абзацын алдырып салганын. Мен сурадым, неме эле деп, ички иштер министрлигинен сурасам, жакшы мыйзам болчу, ал түшүнбөй калдыбы же эмне болду билбейм, дейт. Анан айттым, чакыргыла, же болбосо баргыла, жогорку кеңештин ичине барып, кабинеттер толтура, залдар толтура, комитет өткөн, фракция өткөн. Ошол жерден талкуулап, дискуссия кылсаңар, анан балким түшүндүрүп берсеңер, силер түшүндүрбөй аткандырсыңар деп. Анан Дастан мырзаны чакырган экен, ынтымак ордого барыптыр. 1 сааттын ичинде сүйлөшүп, кайра экинчи окууга Дастан мырза өзү киргизе турган болуп кетти мына. Ошон үчүн айтарым, баягыдай трибунадан эле кыйкырып баягыларды жок кылып салалы дебей, заранее баягыдай кылып туруп, бышырып, абдан талкуулап туруп, анан алып чыгып турсаңар жакшы болот эле. Дагы бир суранычым, кайсыл бир тармакты реформа жасап атканыбызда терең изилдеп, абдан тактап анан сүйлөсөңүздөр жакшы болот эле да.
Кайсы тармак болбосун, реформа деген бул өтө татаал нерсе. Мен 5 жылдан бери башыман өткөрүп келатамын. Бир тармакты реформа жасап баштаганда эле кыйкырык, өкүрүк, бакырык, көчөгө чыгып алып кыйкырмай, соцсеттерге чыгып алып кыйкырмайлар башталат. Албетте муну жалпы эл карап туруп, муну бийлик туура эмес кылып аткан экен деп ойлойт. Бирок ар жагында бир 10 чакты адам, 100 чакты да адамдын кызыкчылыктары бар адамдар гана кыйкырып чыгат да. Ал иш реформа жасалып аткан иш. Бул түбөлүктүүлүккө, мамлекеттүүлүккө, келечек муунга, конце концов азыркы эле жашап аткан жашообуз үчүн керектүү мыйзам. Тиги каршы чыккандар баягы жерге уюп отуруп алгандар да, коррупциянын сазына батып, бекем отуруп, фундаментин бекемдеп алгандар. Мындай эми көп эле окуялар болуп атат. Өткөндө жана унааны реформа кылып атканда айдоочулук күбөлүк боюнча дагы ошондой болду. Бирок мына азыр бир эмеге түшүп, калыпка түшүп, жакшынакай иштей баштады азыр. Эми сөзүмдүн акырында, урматтуу депутаттар, ушу коррупция маселесине токтолуп кетким келип турат. Коррупцияга жол жок. Биз башынан эле коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка өчпүз. Аны барыңыздар жакшы билесиздер. Эч кимди аябайбыз. Бир тууганым болсо дагы аябаймын. Бирок менин бир туугандарым бала чака мамлекеттик кызматтарда иштебейт, мамлекеттик мекемелер менен иш алып барбайт. Ошол үчүн менин санаам тынч. Адам өлтүргөн кылмышкерден коррупционер коркунучтуу. Анткени кылмышкер бир адамды өлтүрсө, коррупционер бүтүндөй мамлекетти талкалайт. Мамлекетти өлтүрөт да. Ошондуктан коррупция менен күрөшүүдө барыңыздар, жардам бериңиздер. Бийликтегилер тараптан уурулуктар болсо, коррупция болсо, көрүп билип турсаңар, трибунадан ачык айтып чыгып туруңуздар. Бул силердин мага көрсөткөн жардамыңар гана болот. Эч кимисинен коркпоңуздар. Мен силерге гана болушам, силер тарапта болом, коргойм. Эми урматтуу депутаттар, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Сиздер менен дискуссия кылганга ачыкмын. Кабыл алуума жетпей аткан депутаттар болсо, шу жерден жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сөз суроо берүү үчүн Дастан Далбаевич.